Биз Куран басмаканасындабыз, кыйкырып сүйлөп атабыз. Мына ажакелер мынаны көрөсүздөр. Курандын түрлөрү басылган. Мол катардан көрүп кете бересиздер да. Ал эми мол тарабында Куран басылып атат. Чоң принтер. Бир учурларда ошол интернеттен карасаңыздар болот. Ошол 10 000 деген Куран китеп бир учурда басылат. Ушул жерден басылат, дүйнөгө таркалат. Куран Алла Таала зубада кылганда инна нахна наззална зикра, биз Куранды биз түшүрдүк, ва инна лаху лахафизун, биз аны сактайбыз деген. Сактайбыз деген өзгөртпөйт, өзүндө калат. Өзгөртөм деген адамдар дагы өзгөрүп мусулман болуп кетет. Эч кандай өзгөртүү жок. Кыяматка чейин Курандын өкүмү дагы, Курандын жазуусу дагы, жатталышы дагы сакталган бойдон турат. Ол дагы далил, башка пайгамбарлардын өкүмдөрүнө бир аралашуу кирип кетсе, 1400 жыл өттү, дагы деле Куран өкүмү бирдей турат, жатталышынан бери, окуушунан бери турат. Мына Кыргызстаныбызда пайгамбарыбыздан түз шагирт болгон Куран каарыларыбыз бар, ижазасын алыпчы. Машалла, ажекелерибиз Куран басмаканасын жеринен көрүп, машалла, зыяратын кылтат, Аллахым кабыл кылсын.